Арбаңыздар, Кыргыз халкы. Мына элибиз эгемендүүлүктү алды деп 30 жылдан бери жүргөнүбүз менен чыныгы эгемендүүлүккө эми жеткен сыяктуу. Анткени баш мыйзамда жазылган элдик бийлик элдики деген мына азыр ушул күндөрдө ишке ашып, эл өзү эки тизгин бир чылбырды колуна алып маселени чечип турган убагы. Мына ушундай оош кыйыш кыл чайнашкан убактарда Кыргыз кандай маселе чечти эле? Кыргыз өзүнүн ата бабасынан келе жаткан жолду бир сыйра карап, ошол жактын нускалуу жолун кайрадан өзүнүн турмушунда пайдалана турган жакшы бир учурларга келип атабыз. Бүгүнкү биздин берүүбүз биримдик элдин куту деп аталат. Биздин студиябызда мейманда Кыргыз эл биримдиги деген аталардан, аксакалдардан турган биримдик бар. Мына ушул биримдиктен меймандар келип отурушат. Биринчи сөздү Шамшыбек Медетбеков агай, сиз өзүңүз баштап берсеңиз. Мына ушул Кыргыз эл биримдиги, Кыргыз эл биримдигинин оң канатынын төрагасы болуп эсептелет Шамшыбек Медетбеков. Эмесе ушул Кыргыз эл биримдиги кантип, кандай шартта, качан пайда болду эле, кандай максаттар менен келе жатасыздар? Ушудан баштайлы, анткени сиздердин өзүңүздөрдүн уюмуңуздардын өзү биримдик деп аталат экен. Ооба. Мен уруксат берсеңиздер, биринчиден Кыргыз эл биримдиги коомдук уюмунун атынан жалпы Кыргыз элибизди ушул мына 4-5 октябрда болгон элдик бийлик орногон күнү менен куттуктап коеюн. Ошол эми 3-чү революциябыздын Кыргыз элибизге, Кыргыз мамлекетине түпкүлүгүн берсин. Ошол эл каалап самап жүргөн, максат кылып жүргөн тилектеринин баары орундалышына биз тилектешпиз. Жана биз кыскача мен Кыргыз эл биримдиги жөнүндө телекөрүүчүлөргө түшүндүрмө берип кетейин. Кыргыз эл биримдигинин эң негизги максаты ушул ата бабабыздан калган каада салттарды, ошондой эле Кыргыз мамлекетин, ошо кыргыздарды кылымдап бизди сактап келген, Кыргыздын кырк уруусун бириктирген коомдук уюм болуп эсептелет. Түзүлгөнү 2007-жылы ошол убакта Кыргыз түп көтөрүлүп, ошол Кыргыздын уруусу унутта калып баратат. Ошону бир жандандыралы деп Кыргыздын аттуу баштуу жигиттери, Кыргыздын аттуу баштуу кыздары биригип, ар бир уруунун курултайларын өтүп, ошо менен бирдикте оң канат, сол канат, ичкилик Кыргыз элин түзгөн канаттардын да курултайы өтүлүп, ошо өзүнчө структуралар түзүлүп, аксакалдар кеңеши түзүлгөн, ордо кеңеши түзүлгөн, аялдардын кеңеши, жаштардын кеңеши деп ошентип өзүнчө абдан бир авторитеттүү структурага айланып, мына бүгүнкү күнгө чейин мамлекетибиздин саясий жагына, мейли социалдык маселелер болобу, ушуларга абдан бир тыгат мамиле кылып, өзүбүздүн үнүбүздү дайыма кошуп келебиз. Мына 3 инкылапка дагы биз өзүбүздүн баягы үнүбүздү кошуп, ошонун ишке ашышына болгон аракетибизди жумшадык. Анан бизде дагы бир топ максаттарыбыз бар. Эң негизги максаттарынын бири ошол Кыргыздын курултайы. Мына ушул Кыргыз эл биримдиги 10 чакты жылдан бери ушул курултай институту кирсе экен дегенди максат кылып, ошонун үстүнөн президентке чейин, жогорку кеңешке, өкмөтүбүзгө кайрылып, тынымсыз ишти алып бара жатабыз. Мына Конституцияда статьябыз бар, бирок эмнегедир мүмкүн бийлик башындагылардын ушу курултай институтуна каршылыгынанбы, конституциялык же депутаттарыбыздын, жогорку кеңештин депутаттарынын каршылыгынанбы, ушул курултай боюнча конституциялык мыйзамды кабыл алганга жете албай атабыз да. Бул биздин чоң максаттарыбыздын бири.
Экинчи дагы бир чоң максатыбыз мына 2017-жылы улуттук паспортубузда, ID картада биздин улутту национальность деген графаны, 5-чи графаны алып салышканда, эми мен ананда ушул маселеге токтолормун. Ушул да биздин чоң максаттарыбыздын бири эле. Мына бүгүн мен ушу көгүлтүр экранынын алдында жалпы кыргыз элине сүйүнчү катары айтып койсом да болот. Биз 17-жылдан баштап, ошо алынгандан баштап Конституциялык палатага сотко берип ушул маселени. Мына 3 жылдан бери алышып келип, процесстер жүрүп, 14 октябрда, жакынкы эле, 14 октябрда Конституциялык палата ошол мыйзамсыз Конституциянын 38 статьясы бузулуп калган деп өкмөткө тапшырма берди. Ошону тез аранын ичинде оңдошуңар керек деп. Ошол бул мен ойлойм, ошо жалпы кыргыз элинин ушундай окуя болуп турду, э? Ооба, 14-чү. Муну биз могуреки 4-5 октябрдан кийин официалдуу түрдө премьер-министр болуп Садыр Жапаров шайланды. Ал дагы биринчи пресс-конференцияда ушуну айтканда, ошону биз оңдойбуз. Ушул чоң жаңылыштык болгон деп. Мына эми биз мыйзам жанагы жаңылануунун шарапаты менен ишке ашып кетти. Жаңылануунун шарапаты менен ишке ашсак десек да болот. Бирок Конституциялык палата мына 1 жыл мурун эле ушундай оң жагына карап калганда, оң жагына карап калган. Анан эми булардын аябай тыкат карашат экен. Мына биринчи жолу сотко бергенде албай коюшкан 17-жылы. 18-жылы кабыл алышты. 1 жылдан билинип калды да. Бирок эмнегедир жана пандемия болуп калды. Ошол шарттарга эметип карабай келе жатышкан. Мына 14-түндө ошол элибиздин тилеги ишке ашты. Эми биз мына Садыр Жапаров башкарган өкмөткө биз укук талаасын түзүп бердик да. Эми колу буту баягы чечилген да, себеби өкмөттүн дагы бул маселени алып атканда чет өлкөлөрдөн чоңдогон акча гранттарын алышканда, ошого кызыктар болуп, Атамбаев баштап ошол маселени алып салышканда. Ошону мен угуп калдым да, мындай паспортко каалаганы кыргыз деп жаздырып ала берет экен. Каалабаса жаздырбай койсо деле болот экен. Ооба. Анда жакшы иш болгон экен. Бул дагы жакшы кыргыз үчүн өтө чоң нерсе. Сиздерге ийгилик. Мындан ары дагы анан уруу маселесин көтөрүп жүрөбүз деп атпайсыздарбы? Ушул маселеге келгенде кээ биркилер айтат да, биз эгер уруу маселесин көтөрчү болсок, аркага кеткен болуп калабыз. Биз деген алдыга кетишибиз керек. Уруу маселесин көтөргөндө урууга бөлүнүп, анда бөлүнүп кетебиз деген топ дагы бар да. Бирок уруу болгон, урууну эме кылганда түндүк түштүк деген маселе жоголот экен. Ошондо мисалы үчүн сары уруусу баардык Кыргызстан боюнча бар экен. Алар сен түштүк, сен түндүк дебейт экен. Моңолдор да ошондой. Кыскасы ар бир эмеден, уруудан ар кайсы жерде болгондугу үчүн бул жерде аймакка бөлүнүү токтойт. Бул жакшы биримдикке чакыра турган жол экен деп да айтышат да. Ошонун сиздер кайсы жагын пайдалуураак деп ойлоп атасыздар? Ошо сиздер ушул маселенин үстүндө жүрөсүздөр да. Ооба. Ошондо кайсынысы жакшы экен? Же биз артка кетебиз дегенин колдодуңуздарбы, же жанагы түндүк түштүктү бириктиргени жакшы экен? Бизде сиз жооп бересизби? Ушул маселеге урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, бул эң талуу маселе болуп атат. Уруу маселесине келгенде эле багы Советтер Союзу учурунда родоплеменной строй дегенди кулакка угузбагыла деген саясат жүрүп атат. Ал эми бул улут урук маселеси кыргыз эли 7000 жыл жашаганда ошол эң башынан бери ушул сакталып келатат. Мисалы үчүн гундар Европага аттанганда ошол уруулардын курултайында маселе чечилип ынтымакка келишкен. Ошол жашоонун эң бир негизги немеси ынтымак болгон. Ошол 24 уруу Европа аттанган. Ынтымакка келишип курултайда калыстык менен кол башчыны дайындаган. Кол башчы болуп, ошондо кыргыз уруусунан чыккан Баламбер деген атагы шайланып, анан Европада дүйнөдөгү эң узак мейкиндикте анан
убакытта мейкиндикти эң алыс 200 жылдан ашык жортулга жүрүп келген. Ошолордун башында кыргыз урунан чыккан Баламбер деген атабыз хандык кылып турган. Эми айтайын дегеним мондай да. Уру деген кыргыздарда 4 бир баскычка кетет. Ата уулу дейт, 7 атага чейин. Бул өзүнчө бир өзгөчө партиялык системени салыштырсак, баштапкы партиялык уюм. Андан кийин урук дейт, болжолу, салыштырмалуу 18 атага чейин урук. 40 атага чейин уру, андан кийин канат. Жана жогортон айтып кетти, оң канат, сол канат, ордо канат деп. Андан кийин улут. Улуттан кийин эл кетет. Мына кыргыз эли кыргыз улутунан көп улуттук этностордон турат. Жанагы ордо канат дегенди ошол Европага аттанганда Баламбер атабыз киргизген. Анан эми монау жерде айтылып аткан маселе эң жашоосунун эң чордону болуп атат. Кыргызстанда көп улуттук этностор бар. 40 уру бар. Конституция жазылган 40 уру кыргыз эл деп. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок. Ошол урулар Кыргызстанда жашаган көп улуттук этностор ынтымакта, биримдикте жашаганда башка рызкынын бардыгы келе берет. Монау жерде жанагы элибиздин 4-ндө, 5-ндө революцияга чыгышы бул жыргагандан чыккан жок. Күйүп, өрттөнүп, өлкөдө бир жакшылык болсун деп чыгып, Садыр Жапаровду бийликке алып келишти. Ал Садыр Жапаров көргөн 7 жыл түрмөдө жатты, жөн эле күнөөсү жок эле жатты. Анан ал акыйкат бийликке келген. Ошол жерден Кет Бука багабыздын бир 2 сап немесин айтып койсом, осуятын абдан жакшы боло турган. Ошо киши айткан экен, бул Чыңгыз хандын доорунда. Салкын тоону кыян жууп, салт бузулат сак болгун. Намыс калбай, аргалгай, нарк бузулат сак болгун. Тулпар тоону кыян жууп, тул болосуң сак болгун. Кубат күчүң соодалап, пул болосуң сак болгун. Ынтымагың жок болсо, биримдигиң бош болсо, кудуреттүү элдерге сен кыргыз кул болосуң сак болгун деген. Ошол 9 кыл, 10 кыл мурун айтып кеткен касиеттүү Олия Беков атабыз мына бүгүн дагы ошол бычактын изинде турабыз. Качан гана кыргыздын 40 уруусу, Кыргызстанда жашаган көп улуттук этностор ынтымакты журулушканда биз бекем болобуз. Анан биз өкмөт башына дагы ошол бекемдикти көргөзүп, Садыр Жапаровго колдоо көрсөтүшүбүз керек. Албетте. Эми ошол колдоо көрсөтүп, анан кийин багы эми ошол биримдикти, ошол урунун негизинде биримдикти түзө алабызбы же андан башка дагы жолу барбы? Азыр кандай биримдикке келсек болот? Монау жерде сөзүңүзгө айтайын, Шамшикем жакшы айтып кетти. Азыр жакында улуу жыйын курултай өткөрөлү деп атабыз. Ошондо бардык катмарлар катышат. Ошол катмарлар катышып, жана астыгы максаты ийри отуруп түз кеңешип чечсекпи деген тилек болуп атат. Мындагы эң негизги нерсе Садыр Жапаров да ошол кыйытып айтып кетти. Көп эле батыштын обонун созуп адам укугу дейт. А улуттун укугу тепсенеде калып атат бүгүн. Эгерде биз жанагы улуу жыйын курултайга келип ошонун чечимин кабыл алсак, эң негизги улуттун укугу сакталган болот эле деп ойлойм. Анан эми ушул маселени сиздер айтып атпайсыздарбы? Ошо курултай, улуу курултай чакыралы деп атабыз деп. Ошону ошол жогору жакка кабардар кылып, ушундай өткөргөн атабыз деп, улуу кичүү чоң кызматта иштеген бизде да бийликте тургандар бар да, аларга жеткирип, кыскасы бардыгын биримдикке чакыралы деп атасыздарбы? Албетте, албетте. Бул маселеге кабардар кылып чакырууларды жөнөтүп атасыздарбы? Сиздер кабыл алдыңызбы? Азыр ошол кандай делегаттар келет, айылдан башталып атат. Айылдан атайын, ал жерде ортомчу жок. Электронду жанагы мурунку президентибиз айтып кеткен санары тештирүү, теримдерди бирдейлештирүү деген принцип кирип, азыр көрөсүздөр ушул курултайга келген делегаттарда эч кандай бир акча берүү, пара берүү жок. Ошо тандалып татыктуу бир айылдан айыл өкмөтүнөн бир 3 киши көрүнсө, ошон үчүн кимиси балды көп алса, ошол бияка делегат болуп келет. Мен кошумчалап коеюн, ошол курултайды биз 14-түнө деп белгилегенбиз.
Жалпы ушул коомдук уюмдар биригип, негизгилеринин бири уш Кыргыз эл биримдиги. Биз ошол 14-түндө пландап, себеби ага чейин баягы бир аянтча түз берели. Ошол жерде жанагы шайлоого катышкан партиялар өзүнчө митингге чыгышты. Андан бөлөктөр өзүнчө митингге чыгышып, ошолорду биз тартипке чакыралык деп, биздин аксакалдар кеңеш беришип, ушундай бир улуу жыйын өткөрөлү деп пландап, анан ордоруна келип калды, ошо мыйзам талаасына чыгып калышты. Ошондуктан биз муну эми сапаттуу кылып өткөрөлүк деп кийинкиге жылдырып койгон максатыбыз ошол да. Ошон үчүн бул азыр 29-уна жылдырдыңыздар да? 29-унда ошол кайсы жерде кандай неме менен өткөн атат же убактысын эмесин ордун белгилей элексиздер? Биз эми орду белгиленген. Биз 40 боз үй тигип, ошол ата бабаларыбыздын салтына ылайыкташтырып, ошол жерде мына аксакалдарыбыз баш болуп, жанагы бул жерде митингге чыгып, революция кылган партиялардын, саясий партиялардын жетекчилерин ошо ынтымакка чакыралык деген максат болгондо, эми 29-уна чейин бир жабык эле помещенияда өткөрөбүз го. Аны акылдашып атабыз азыр. Анан эми ошол жерде кандай маселелер каралып, мисалы үчүн ошол биримдикке чакыруунун эң немеси ошол улуу курултай экен да демек. Ошол жерде кандай маселелерди карап, кандай кыласыздар, кандай ал жерде эме чечилет? Ассаламу алейкум, Кыргыз элим. Мен айтайын деген, мына азыр бул кишилер айтып кетти, действительно бул чогулуп, например, мен Сары уруусунан болдум да. Биз май айында өтмөк болчубуз талашты. Карап көрсөк, Кыргызстандын бүт эле жеринде Сары уруусунун кишилери көп экен. Баарыбыз эле баягы энди уруп бөлгөндүн деле кереги жок, кажаты. Бул чындыгында баардык эле жерде саруу болгондон кийин Кыргыз элибиз бир эле элбиз да, жалпы келгенде. Энди ошону өткөндө курултай өтүп, ошо курултайдын жыйынтыгы менен ушу ынтымакка келүүгө биз ошол зар болуп жүргөнбүз да, элибиз зар болуп жүргөн. Ошого энди келдикпи деп ойлоп атабыз да. Мынакей Садыр мырза менен Камчы келишип, мынакей ушул бийликке келишти. Буну бийликке алып келген биздин өзүбүздүн жаштарыбыз болду. Енді біздің ушундай кейгенибиз ушу карылардын биздин кейгенибиз эле ушул ынтымак болсо деген эле да. Ынтымак болсо, элде биримдик болсо, илгери бир айылда бир аксакал эле маселени чечип койчу. Кандай маселе болсо да чечип койчу. Енді азыркы аксакалды жаштарыбыз көп укпай калды. Жаштарыбыз укпай калдык десек, алар да таарынып калып жүрбөсүн. Арасында уккандары да бар, укпай калгандары да бар. Енді уккандары бүгүнкү күнгө, баягы будан 10 жыл мурунку калды. Азыр элдин өзүнүн аң сезими өзүп, жаштардын аң сезими өзүп. Анан кийин ушу биримдикке келишип, кеченки бийликти жаштар алып келди да. Жаштар алып келди. Ошол улуулар, жаштар айтып атпайбы, улуулар үйүңөрдө отургула. Биз алып келдик бийликти жаштарга бергиле деп атат да. Ошол жерде карап туруп мындай ойго келесиң да. Ошол улуу муун менен жаш муундун ажырымын кантип бириктиребиз? Канткенде ошол биригип, мисалы үчүн, улуунун кадыры жаштарга качан билинет, кантип билинет? Жаштар улууну сыйлоо, анан Кыргыздын өзүндө салт бар эле да, улууну сыйлоо. Улуу сыйлоо, кичүүнү урматтоо деген. Ошол нерсе бизде жок болуп. Анан ошону кантип жолго салабыз? Карап турсаң акылың айран болот. Сенин сөзүңдү уккан адам жок, сага отур дейт. Сага сөз жок, сен отур деген ушундай жалданган жаштар болуп атпайбы? Буну мен мындайча түшүнүгүм боюнча айтмак элем. Жакында эле мына Садыр мырза айтып кетпедиби? Бу жаштар, жалаң эле жаштарды бийлик алып келели, карыларды анан кийин карып бараткандардын кереги жок деп. Бирок айтпадыбы? Бул профессионалдарды, билими барларды, түшүнгөн, бардыгы
ал жашына карабай эле кары болобу, жаш болобу, орто жашта болобу, ошолордун баардыгын эле конкурска коюп туруп, кимиси бүгүнкү күндүн бүгүнкү талапка ылайыктуу келсе, ошолорду шайлайлы, ошолорду угайлы деген сыяктуу. Буга да биз күнөөлүүбүз. Карылар. Биз күнөөлүү, өзүбүз күнөөлүүбүз. Азыр айтып өтөйүн. Эмне себептен дегенде биздин кээ бир карылар айтып коеюн, ак кишилер капа этпесин. Арабызда кээ бир карылар бар. Баягы кайсы бийлик келсе, ошол жака жан тарта кетет да, ошолор чай берип койсо, же чакырып ошону сыйлап койсо, мен ошонун сөзүн сүйлөшүм керек деп, дежурный аксакалдар көп болуп кетпеди бизде. Дежурный аксакалдар көп болуп кетти. Бу элдин талабын айтпай, башканы айтпай эле бир кишинин талабын айтып. Анан дагы бир нерсени айткым келип кетет да, ушул жерде айткым келип атат да, оозум кычып кетип атат. Эмне себептен деген тилимге түшүп дегенимчи. Эмне себептен дегенде, мынакей карап көрүңүздөр. Эл мынакей 29 жыл күттүк да бүгүнкү күндү. 29 жыл күттүк. Ушундай бир жакшы балдарыбыз келсе, жакшы кишилерибиз келип туруп, бир бийлик мындай ынтымактуу болуп, биримдиктүү болуп, бир жакшы түшүнгөн кишилер келип туруп бийликке келсе экен деп. Мынакей 4 президентти оңуштурдук. Кечирип коюңуздар. 4 президентти канча деген миңге жакын депутаттар оңуштуп кетти. Депутаттар баардыгы бу конституцияга колун коюшуп, оң колуп ант беришпедиби? Ант беришти. А эртеси күнү эмне болду? Баардыгын унутуп коюп эле өздөрүнүн тиги байлыгына тигинисте кызыгып кетишип эле элди унутуп коюшту да. Эл талада калып калды. Эл азыркы күндө эл өзү менен өзү эле жашап атат. Буга мамлекет тигүү жардам берген эчтекеси жок. Эл өзү эле жашап калды азыр. Энди ошол себептен канча деген бизде мына кече Садыр Мурс айтып кетти, камчөкө канча жанагы миллионерлерди кармабадыбы? Ол карабайсыңар бул кантип уялбай адам коркосун да. Айткым келбесе да айткым келип кетип атат да. Мурунку биздин апаларыбыз бу эмне касиеттүү, элин сүйгөн, жерин сүйгөн кишилерди, балдарды төрөдү эле. Азыркылардын баардыгы эмне кандай балдар төрөлүп калган деп да кейгесе ата энеге айткым келип кетет да. Ажыдары төрөдү. Келсе эле кайсы кызматка келсе эле жеп кирмей. Кайсы газ жагын карап көрүңүз. Газ карап, мынау неменин базы жагын карап көрүңүз. Регистрация жагын карап көргүлө. Энергетика жагын көрүп, келген эле кишилер алып жешип атат. Аны көз көрүнө карап турат. Ошол себептен сиз туура айтып атасыз, туура берип атасыз бул жерде. Действительно ошол жердеги карыларды укпагандыгынан бу элди ойлобой эле өзүнүн кызыкчылыгын ойлогондор. Атайын ошону алдым жуттумдукка түрткөн система болуп калды да. Ошондой система болуп калды. Системаны оңдоп эми азыр кандай система, мисалы үчүн көпчүлүк эл айтып жүрөт да, кыргыздын өзүнүн менталитетине ылайык жашоо образына түшмөйүнчө биз кыргыз ушинтип тополоң болгон дейт. Ал менталитет кандай менталитет эле? Биздин ата бабаларыбыз кандай жашачу? Ошондо жанагы айтып атпайбы, бийликтин эмеси мындай уурулар мындай келгенде мен сиз айтып атканда элестеттим да, боз үйдү элестеттим. Боз үй мындай ушинтип бири-бири менен келип туруп бир боз үйдү түзөт экен. Ошол сыяктуу элдин биримдиги да ушул боз үй сыяктуу болсо, биздин философиялык жашообуздун өзүнүн философиясы ошол биздин өзүбүздүн баскан турганыбызда урунган буюмдарыбыз да эл экен да. Демек ошол нерсени сиз Алик байке, сиз түшүндүрүп айтып берсеңиз, кыргыздын менталитети деген, анын жашоо образы деген. Бул маселе боюнча өтө көптөн бери ой толгоо жүргүзүп, аксакалдар кеңешиде, кыргыз эл биримдигиде, уруулардын жыйынында ушул сөз болуп жүрөт. Менин жеке түшүнүгүм боюнча биздин мына саясий кризистин баш чордон эле мына биздин баш мыйзамдагы ажырымда президенттик башкаруу аралаш болуп, премьер-министр бар, жогорку кеңеш бар, күч тарткын болуп ушул жерде болуп атат.
иттин өлүгү ушул жерде жатат менин түшүнүгүм боюнча. Кички кыргыз мамлекети үчүн бир эле өкмөт болсо, өкмөт аткаруу бийлигинде турса, анын жогорку кеңеш, эл аралык стандарттар боюнча жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу бийлиги болуп, президенттик деген ушул батыштын Американын системасы бизге жакшы жагын көрсөтө албады. Акаев эмне болду, Бакиев эмне болду, Отунбаева, Атамбаев муну жакшы иштеп атат деген Сооронбай Жээнбековду дагы эме кылдык. Өзүбүздүн атыбызды бүткүл дүйнөгө таркатып ушундай дүң эткиздик. Менин оюмча ушу бизге кыргыздарга президенттик башкаруу такыр эле суук келди. Мен ичкиликтерден өкүл болом, Уруум Найман, Кадамжайдын кишиси. Ошон үчүн мен айтат эдим, кыргыз мамлекетиге муну курултай институтуну киргизсек, өзүбүздүн салтка кандайдыр бир деңгээлде кайтышыбыз керек. Азыр биз курултайга кайта албайт экенбиз. Азыр ушул шартта. Акырындык менен өтсөк болот да. Акырындык менен өтөбүз эми. Бирок азыр эми элди азыр бизде мындай өтө кыйын жол турат. Курултайга барганга чейин. Ооба. Курултайды өткөзгөн күнүбүздө деле биздин алдыбызда мыйзам жол бербеген татаал иштер бар экен. Биз ошолорду жолго коюп алышыбыз керек экен. Алдыда шайлоо болот экен, башкасы болот экен. Бирок ошол учурларда элди биз кантип биримдикке чакыра алабыз? Элди биримдикке чакырыштын жолун ушул аталар, улуу адамдар кантип ойлонуп атат, кандай кылабыз? Ошону сиздер неме алсаңыздар, анткени бизде бөлүнүп кетип атат. Ошол түшүндүм. Мен түшүндүм. Бирок сиз айткан менен эле мыйзам талаасы менен эле анан бул шайлоо менен де бара турган болсок, бирок бүгүнкү күндө чындап элдин көйгөйү ошо реформаны күтүп атат. Баш мыйзамды оңдошубуз керек болуп атат. Биз реформага бармайынча эч кандай кризистен чыга албайбыз. Миң аксакал айтабы, кара сакал айтабы, кулак салбайт. Өзүнүн интереси, партиянын башчысы өзү чечет. Ал ошол партиянын башчысы үчүн кызмат кылат келген депутат. Ал бизге такыр болбогон эме да бул. Такыр болбоду. Бул эч кандай бир оң жагын көрсөтпөдү. Мына ошондуктан биз партиялык эмеден кайтышыбыз керек. Ошол маселе боюнча Шамшиева сиз Кыргыз эл биримдиги өтө бат-баттан жолугуп ушул маселелер кырдаал жөнүндө дагы өзүбүзчө талкуулап келебиз да. Анан көпчүлүктүн ою Мавреки 4-5 октябрдагы ыңкылап эмнеден чыкты? Ошонун себеби эмне болду? Бөлөк себеп жок эле, бир эле себеп болду да, шайлоо. Азыр эми шашылыш 5%, 7%, 3%ке түшүрүп, 5 миллионду 1 миллионго түшүрүп, анан кайра шайлоо өткөргөндөн эч нерсе өзгөрбөйт да. Ошол эле шайлоо болот, ошол эле акчалуулар келет, ошол эле добуш сатып алуу болот. Муну биз өзгөртө албайбыз да. Ошондуктан биз азыркы бийликтегилерге кайрылат элек да. Ошол шашыштын кажети жок. Азыр шашып шайлоо өткөрүп, дагы бир чырдын үстүнөн чыгып, анан дагы бир 4-5 жыл артка кеткендин эч кандай кажети жок да. Бул баягы конституциялык совещание, конституцияны өзгөртүү боюнча бир комиссия түзүп, авторитеттүү юристтерден, авторитеттүү кишилерден, кыргыз эл биримдигинен дагы биз сунуш кылабыз. Ошолордон авторитеттүү бир комиссия түзүп, ушул ата бабаларыбыздын ушул 7-8 кылым жашап келген үрп адатына ылайыкташтырып, биз батышты дагы эмес, чыгышты да карабай, өзүбүздүн үрп адатка ылайыктуу бир конституцияны жаратып алсак, мейли ал 1 ай болобу, 5 ай болобу, эл күтөт эле да, эл күтөт эле. Анан экинчиси, биз формасын президенттик болобу, же парламенттик болобу, ошонун да тактап алышыбыз керек да. Ана 10-чы жылы шашылыш эле алынып калган конституцияда бул. Эл ошону окуганга деле жетишкен жок. Үчүнчү, жогорку кеңешти пропорционально баягы мажоритарный болобу, партиялык тизме менен анан бир мандаттуу болобу. Ошону дагы эске алсак да, себеби бир мандаттуу болбосо, мына көп райондор унутта калат экен да. Ошо райондон депутат чыкпаса, ал район
эшик жабык да. Мына жакында Грузиянын шайлоосу болот. Грузияда дагы жарымы партиялык, жарымы бир мандаттуу шайлоо округдардан келишет да. Эми Грузия азыр бир революциядан кийин бизден 10 эсе өтүп кетти да, алдыга өтүп кетишти. Ошондуктан ушу бийликке кайрылат элек. Эми мынча болду, шашпай. Эгер жогорку кеңеш тарайбыз десе, таратып, 3 бийликтин тең укугун ошол президенттин милдетин аткаруучу Жапаров алсын, алып баардык жагына жооп берсин. Мына ушул керек болсо азыркы өткөн шайлоодо чырдап келген партиялардагы катышабыз деп атат. Ошолордун моралдык укугу барбы, жокпу, аны да чечиш керек да. Кайра эле келсе, кайра эле ошолор келет. Эч кандай өзгөрүү болбойт да. Ошон үчүн Кыргыз эл биримдигинин кайрылуусу официалдуу ушу деп эсептеп койсоңуздар да болот да. Менин бир оюмда бир айтып кетсем. Азыр биринчи ошо конституцияны алганча, азыр мынагу шайлоо болгон эте тага жеткенче, бүгүн биринчи биздин алдыдагы маселе элдин биримдигин, ынтымагын чакырып, жаштарды бир баягы немеге икемге келтирип, аларды да мынау право неметип коюп, талага келтирип, азыр бу Садыр менен камчыны жүргүзүп аткан политикасын, саясатын кармашыбыз керек, ушуну колдошубуз керек. Ошону тияка элден мурун жетсин. Булардын ден соолугун сураш керек. Бул жерде ар кандай провокаторлор. Мен айтып кетким келет эле, кечирип коюңуздар. Текебаев канча жылдан бери келатат. Тили гана сайрайт, башка эчтекеси жок. Жалаң интрига менен келет түшкөнгө чейин. Энди кече жакын келип эле элге назат айтып атат. Анын назаттын кереги жок. Элди наоборот биримдикке чакырып алып туруп, элден бурун мына ушул 2 жаш баланы жакшылап туруп кармап, жакшылоочуларга жардам берип, ошо шайлоодо аман-эсен, анан кийинки президенттик шайлоодо жакшынакай өткөрүп алсак, анан кийин барып туруп, анан конституцияны шашпай, бул айткандай, ошону жакшынакай кылып дайындалып туруп, анан конституцияны курултай боюнча жана башка маселелерди анан кийин экинчи маселеге койсок. Сиздин оюңуз боюнча айтып атасыздар, элдин баары каалап турган, элдин баардыгы ушул жигиттер болсун деп алып келип койгон жигиттер иштесин, аларга тоскоолдук болбосун. Анткени жалпы алдайган калк ушул келген убактылуу болобу, башка болобу ушул жигиттерди каалап турушат. Ушулар деген жакшылык жасайт экен деп турат. Ошон үчүн ушуларды биз колдоп, коштоп жардам беришибиз керек экен. Ошол боюнча сиздин оюңузду да коелу. Бул Мейманжан Жээналиев деген агай. Элибиздин көптөн күткөн, көктөн тилеген, жараткандан тилеген тилегилиши болуп атпайбы? Ушул бийлик башына келгендер элдин камын көргөн адамдар болсо деп. Мына Садыр Жапаровдун камчы келип иштеп аткан иштери өзгөчө кечээ чыгарган экономикалык адмиссия дегени эмне деген керемет. Сени түрмөгө чиртпейин, сыйың менен алып келип жегениңди төлөп кой деп атат. Өтө маданиятты айтып атат да. Жок болбойт экенсиң. Анда мен аны сыйрып алып коем деген сөз. Жана Аттилла атабыз Европа барганда бирдемкеси айтчу, мен барамын деп. Жанталашып, бере турган береселерин айттырып маадында алып келчү экен. Ана бул жаңы бийликке келген Садыр Жапаров менен камчы мырзалардын аракеттери жакшы, биз аны колдошубуз керек. Мен муну бир-эки нерсени кыстара кетейин дедим. Кыргыз эл атам замандан жанагы ынтымакты биринчи койгон эл экен да. Атам замандан. Айылда бир эле аксакал жаманчылык болобу, жакшылык болобу, ошол эле башкарып койчу экен. Баланча малды сойгуло, баланчаны тикели бүттү калгандар аткарган. Анан биз дагы акырындык менен жана айылдагы ошондой райондук деңгээлде кылып ошол деңгээлге өтүп жанагы курултай аркылуу кетсек деген ниет болуп атат. Мен доктор катары айтып коеюн дегеним, азыр өлкөбүз эмес, жалпы бүт дүйнөнү коронавирус пандемиясы каптап келди. Биздин Кыргызстан биринчи толкунда көп кыйынчылык менен жеңип чыкты эле, кайра экинчи толкуну баштап атат. Ошондогу эмне ушундай абалга келип атабыз? Бүткүл дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргыз элинде дагы
элдердин, элибиздин, жалпы адамзаттын саламаттык маданияттуулугу төмөн экен. Ушул коронавирус дарты ушуну аныктап койду да. Эгерде биздин Кыргызстандын калкы саламаттык маданияты болсо, ушул коронавирустан жеңил чыгып кетет эле. Анан бийликтегилердин дагы шалакылыгы болуп атат. Саламаттык маданияты деген кандай алайбы? Саламаттык маданияты дегени жанагы жөнөкөй нерсе. Саламдашпа, бет жүбөтүңгө тагынып жүр. Кокустан чүчкүрүп жөтөлүп калсаң, ошол эрежеси менен чүчкүр. Азыр кырдаал ушундай болуп атат, той тамашаны кой. Деп эле күнүгө сайрап аткан нерселерди биздин элибизге жетпейт. Жалаң биз эмес, Европанын калкына, Американын калкына, Испаниянын калкына жетпей атат. Ушул маселени жанагы курултайда дагы коюп, ошону бир колго алсак деген ниет болуп атат. Сиздин сөзүңүздөн улам бир жакшы ой пайда болуп атат да менде. Байыркы кыргыздар. Эми сиз деле ошо байыркы кыргыздар жөнүндө тарыхтарды тиги буларды окуп жүргөн адамдар катары ошол саламаттык маданияты дегенде учурашканбы, кантип учурашкан, кучакташып өбүшкөнбү, той өткөзгөндө кандай өткөргөн, анан ошондо мисалы үчүн оору жалпы массалык түрдө оорулар чыккан эмес да, туурабы? Оору деген аз болгон, ооруган деле эмес. Демек, кыргыз ошондогу саламаттык маданиятын кантип сактаган? Ошого бирок ооз сөз айтып берейин. Кыргыз эли улумуундар өбүшкөн эмес, өзгөчө эркектер. Кол алышып, кана алыстан баш ийишип коюшкан, баш ийкешип. Экинчи, кыргыз элинде салттуу саламаттык маданияты болгон. Эсиңерде болсун, билими жок энелерибиз эч качан уйдун сүтүн, койдун сүтүн чийки берген эмес. Сөз бышырып берген. Мына маданияттуулук. Эч качан кыргыз эли уйдун этин чала бышырган эмес. Мындан чыйкан жугат деген айтып, жок дегенде эмес, азыркы саат 3 сааттан кийин бышырып анан берген. Мына этти бышыруунун маданияты. Бул жана оору таралып кетпесин деп. Бир мисал, жанагы күйдүрмө деп коебуз, азыр аталышы орусча сибирский язва деп коет. Ошол дарт менен Каракол шаарында мындан көп жыл мурун болгон экен. Анан анализдеп көрсө, кыргыз улутундагылар оорубаптыр да кыскасы. Ал эми европалыктар жанагы фарш деп чийки этти оозго салат. А кыргыз ата-энелер эч качан оозго салдырган эмес да. Мына бул маданияттуулук. Чийки жеген эмес, чийки оозуна алган, оозуна салган эмес. Ал эми батуризм деген дарт бар, оозуна салып кайра түкүрдүң бүттү. Мына ушул сыяктуу ата-бабадан калган салттуу улуттуу саламаттык маданиятты анан азыркы илимий маданияттуулукту жеткиришибиз керек. Эскиче жана профилактика деп коет, алдын алуу. Алдын алуу. Биз алдын алуу салама сактоо тармагында кагаз жүзүндө гана, ооз жүзүндө болуп атат, багы совет доорындагыдай кеңири деңгээлде иш алып барылбай атат. Мисалы, азыр койду мууздабай деле жөн эле соет да, сойгондо койду сөзсүз мууздаш керек деген нерсени көп деле эске албаган калк бар экен. Алар биздин арабызга деле Кыргызстанда деле жашап атышат да, ошолор ошондой эттерди сатып атат. Анан ошол мууздаганында кандай философия жатат? Бул жерде дагы маданият. Кыргыз эли ислам динине киргенден кийин ислам динине таазим кылып, бирок ага чейин деле мууздаган. Мууздап анан аягында бутун чечип, силиктирип койгон. Денедеги болгон канда көп оорулар болот. Канда көп микробдор болот. Ошолордон арылган. Ошол тиги союлган малдын денесинен чыгып кеткен дагы адамга зыяндуу жагы жок эсе болуп калган. Бул деген кыргыз. Анан кийин Кыргызда дагы жана саламаттык маданияты. Мал сойгондо бездерин баарын алган. Бул да маданияттуулук. Өтө маданияттуулук. Анан ал эми жанагы устукан маданиятын айтпай эле коеюн. Устукан маданияты менен кийимдин аброюн, авторитетин аныктап койгон. Эл болсо уятты кишиге күңжүлүк тартып көр. Бирок ошол өчү бар адамдарга туура эмесчилик берип дагы элдин көзүнчө өчүн алган да. Сиз ушуга ылайыктуусуз деп.
жана агайыбыз Акматбек агай көтөрүп кетти. Аксакалдар менен жана жаштардын мындай экөөнүн бири-бири менен мамилеси ошол ажырым болуп калып атпайбы азыр? Ошону бекитиш. Бизде идеология деген бар да, мамлекетибиздин идеологиясы бар. Ошол идеология ар бир жетекчинин өзүнө ылайыкташат экен да. Мисалы, өткөн 6 жылда жетекчилик кылды биздин президентибиз. Мына ошол президент аксакалдарыбызды акшакал кылды да. Мына президент акшакал деп атса, ылдый жагындагы айыл өкмөткө чейин ошол жердеги аксакалдарга кылган мамилеси ошо акшакалдарга кылган мамиле болот да. Мына ошол 6 жылда өскөн балдар, мына азыр биз жаштар бийликке келиш керек деп атат да. Жаштар бийликке келсин, бийликке эч кимдин каршылыгы жок. Билимдүү, илимдүү, иш тажрыйбасы бар жаштар келиш керек да. Жаштар биринчи бийликке келерде үйрөнүш керек. Мына бул жерде отурган аксакалдардан тарым тарбияны үйрөнүш керек. Мына Япония, Кытай мамлекеттери 60-65тен өткөндө министр кылып коюп атат да. Мына кандай гүлдөп атышат. Бизде университетти бүтүп эле биз министр болобуз дейт. Ошонун баары кемчилик да. Муну дагы ошол конституцияга жазылабы тактап алыш керек да. Тактап ошо балдарды биринчи тарбияга үйрөтүш керек. Биринчи атаны сыйлаганга үйрөтүш керек. Аксакалдарды сыйлаганга үйрөтүш керек. Мына ошондо бизде тартип болот. Ошондо бизде өсүп өнүгүү болот да. Мына ошону эске алып, ошол мына ортодо бир 6 жыл, 7 жыл ошондой тарбия болуп калды да. Ошол тарбия көрүп калган балдарды кайрадан тарбиялап чыгыш керек да. Анын үчүн аксакалдардын статусун, аксакалдар институтун, энелердин институтун кайра киргизип, ошолорду авторитеттүү бир категорияга айлантыш керек да. Улуттук улуу ордо түзүп, ооба. анан ошол ордо Кыргызстан боюнча ошол өздөрүнүн бөлүмдөрүн иштете турган. İşletiş керек да, иштетиш керек. Тарбияга чакыруу Мына бизде жасылбаса дагы биздин ата бабаларыбыздан, энелерибизден калган үрп адатыбыз. Кичинекей баланы кантип тарбиялаш керек? Кызды кандай тарбиялаш керек? Кантип өстүрүш керек? Турмушка кандай бериш керек? Ошолордун баары тең жазылып кагаз үстүндө калбаса дагы биздин ар бирибиздин көкүрөгүбүздө, биздин мээбизде, жүрөгүбүздө ошонун баары тең. Ушуну эске алыш керек да бийлик. Мынакей мурун бир кызматка көтөрүш үчүн райондук кызматка, же областной кызматка, же бул республикага чоң кызматка орнотуш үчүн биринчи биз тиги суучудан баштаганбыз. Суучу болчубуз, анан кийин бригадир болчубуз, анан экономист, анан кийин барып туруп районный жетекчи болуп келип туруп, анан кийин ушинтип отуруп бизди сыначу эле мурунку партийный органдар бизди ушунчалык бүткүл электен өткөрүп туруп жарасак, анан кийин жогорку кызматка койчу. Мисалы мен өзүм суучудан баштап завод элинде разный рабочий болуп жүрүп, Ширемби рабком партияга чейин жеттим. Бизде ошол иликтеп отуруп анан кийин сорго кызматты берчемин. Азыр кимдин акчасы болсо, акча тапканды билишет. Эл башкарганды, эл менен иштешкенди билбейт. Тигинин жана 120 депутат деген эмне? 120 депутаттын агазы, баласы, кызы, анын туугандары бүткүл Кыргызстандагы жетекчи кызматтарга ошол орношуп калган. Билими жок, профессионал эмес, бирок чөнтөгүндө акча бар. Ошондо өтүп кетип атпайбы? Анан сиз оюңузду кошкоңузчу. Мен баягы баштапкы сурооңузга жооп берейин. Мына ынтымак боюнча. Ынтымак боюнча акыркы мезгилде чоң маданий иш-чаралар болуп жүрөт жерлерде. Ошонун бири былтыры Саратанда биздин Кадамжайда 2 күндүк маданий иш-чара болду. Бул аксакал айткан бая Кетбука акындын ырыны окубадыбы? Ошол Кетбука акын кийин эле билдик да биздин бабабыз экендигини. Аны батыштын эмес тарыхыдан окуп алып анан билип, ал кишинин башын көтөрүп, ошол кишинин Кетбука акындын 1227-28 жылдары эми Чыңгыз хан менен бала Чыңгыз хандын уулу Жолчунун өлүмүнү күү менен айткан жеткизген эмеси акындык чеберчилиги
ушул 1892 жылы Лондондо бүткүл дүйнөлүк уникалдуу айтыш деп бааланып, ушуну алтын фондко киргизиптир. Ошол күйдүн, Айхан күйүнүн 790 жылдыгын кылдык. Урууду айтпа дейсиздер. Урууду айтпаса, аны эч ким Уруду айтыш керек. жок, эч ким жасабайт экен. Ал биздин бабабыз болгондон кийин Найман уруудан экен. Бул жазылып турат. Ошон үчүн ошол күйдүн 790 жылдыгын өткөзүп, 40 уруудан Кыргызстандын булуң бурчунан конокторду чакырдык. Муну Шамшыбектер барышты, чоң топ менен барышып келишти. Аны ошол бурда убагында немеден көрдүк. Азыр убактыбыз аягына чыгып калганына байланыштуу жыйынтыктайлы. Жакшы эле сөздөр болду. Мына ушул баятан берки сөзүбүздөн улам ушундай бир ой келип атат да. Демек, улуттук улуу ордо түзүлүп, ошонун ичинде энелер, аксакал аталар биригип алып, кыргыздын идеологиясын жүргүзүп, жаштар менен улуу муундун ажырымын бириктире турган учур келиптир. Ушул маселеге келип токтолдук. Бүгүн биздин студияга Шамшыбек Медетбеков, Кыргыз эл биримдигинин оң канатынын төрагасы, Акматбек Мамеков, Кыргыз эл биримдигинин Аксакалдар кеңешинин мүчөсү, Алик Темиров, Кыргыз эл биримдигинин түштүк аймагы боюнча координатору, Алик кийинкиси кайсыл? Мейман Жээналиев, Кыргызстан элинин Аксакалдар кеңешинин мүчөсү, Улуттук этика кеңешинин төрагасы. Мына ушул аталар, аксакалдар болду. Эмесе кайрадан кийинкиде дагы бир маселе боюнча чыкканга чейин аман болуңуздар, тынч болуңуздар, элибиз биримдикте болсун. Ынтымак, ырыс кешик каалайбыз сиздерге.